имам Жунайдқа bir kişi мындай деп айтыптыр. Аллимни шай'ан яқаррибуни илаллах ва илан-нас. Сен мага бир нерсени үйрөткүң, Аллага дагы ошол амал жакын кылсын мени, жана пендеге дагы жакын кыла турган бир амалды үйрөтчү деп, жана чоң имамга, чоң аулияга бир инсан келип сураган экен. Эмне амал кылсам Аллага жакындаймын, эмне амал кылсам элге, инсандарга жакындаймын деп сураганда, биз билишибиз керек экен. Ал киши кала мындай деп жооп берди. Аммаллази юқаррибука илаллахи фамас'алатуху. Сен Аллага жакындаймын десең, Аллага дайым жалынып жалбарып дуа кыл дейт. Алланын кулчулугун кылып, ушунчалык өзү кичпейил тутуп, дуа кылышыбыз керек экен. Ва аммасани фатарку мас'алатихим. Эми инсандарга сен жакын болом десең, инсандар менен бирге болом десең, эмне кылышың керек дейт? Фатарку мас'алатихим, алардан бирдемкени талап кылып сурагандан алыс бол дейт. Бир тууганыңызга да карыз берип турчу. Эртеси күн дан барып киче машин берип турчу. Мунуңду берип турчу деп сурай берсең, ошол бир тууганың да сени алсап тажап кетет экен. Ошон үчүн инсандар менен жакын болом десең, колуңда жок болсо дагы шүгүр кылып бир нерсени суроого аракет кылсак, иншалла башка инсандар сиз менен чогуу болот экен. Бай болсо дагы сурай берсеңиз, ошо бай бир тууганыңыз сизден тажап калат. Аллага келгендечи, Алладан сурабасаңыз, кайра Алла Таала сизден алыстап кетет. Сиз Алладан алыстап каласыз. Аллага жакынdoonун жолу дуа кылып, Алладан тилеп сурансак, ушунчалык ыйлап, түндөлөр ыйлап, ушунча Алладан эгидин бактылыгын, балдарыбыздын, үммөттүн бактылыгын тилеп сурансак, Алла Таалага ушунчалык жакындайт экенбиз. Пенделерге жакындоо, кайра алардан эч нерсени сурабастан, өзүңүзчө ток, бүт нерсеңиз бар сыяктуу жашап жүрсөңүз, элдин баары сизге жакындап, сиз менен коштоң дос болгонго жакындайт экен.